Assalamu alaikum urmatly cemaat. Birinçiden бүткүл alamdy jok жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып та күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрөнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды дегеле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрдүн бардыгыны түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсы убакта эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө айтат: "Estağfirullah, innalloha ala kulli şeyin qadir." Албетте Аллах Таала бардык нерсеге кадыр дейт. Чынында эле Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа жазды кыш кылат, Аллах Таала кааласа кышты жаз кылат. Аллах Таала кааласа асмандан жамгыр жаадырат, кааласа мөндүр жаадырат, кааласа кар жаадырат, кааласа эч нерсе жаадырбай дагы кое берет. Ал ушундай улуу зат. Адамдар менен, илимдүүлөр менен илимсиздер экөө барабар болот деп ойлойсуңбу? Экөө тең деп ойлойсуңбу? Жок, эч качан андай болбойт дейт урматтууган. Албетте Аллах Субхана Таала өзү илимдүүлөрдүн даражасын Аллах Таала өзү көтөрүп атат. Бул теманы алганыбыздын себеби бүгүн бизде муфтиятыбызда ушундай бериптир: илим алууда устазды тандоо зарылдыгын туурасында сүйлөп бергиле деген экен. Албетте урматтууган, илим алышлык ар бир эркек аялга фарыз боло турган болсо, биринчиси ошол эле учурда устазды тандаш дагы бул фарыз. Устазды тандаш дагы бул фарыз нерсе урматтууган. Абу Дарда разияллаху анху айткан экен: "Сен ла якуна алиман хатта якуна мутааллиман." Сен илим талап кылмайынча, талаба илим болмойынча алым боло албайсың. Эч качан алым боло албайсың. Турсаң эле алым болуп калыптыр. Андай жок урматтууган. Ошондон сен сөзсүз илим алышың керек, анан алым болосуң. "Вала якуна алиман хатта якуна бил илми амалан." Сен ошол алган илимиңе амал кылмайынча алым дагы боло албайсың. Илим алып эле болду, мен алым болдум деп амал кылбай турган болсоң, жок, сени эч ким алым деп айтпайт. Балким ооба, мында маалыматы көп, ичи толо, сөздүк деши мүмкүн урматтууган, бирок сен алган илимиңе амал кылмайынча эч качан алым боло албайсың деп Абу Дарда разияллаху анху айтат. Эми Иса пайгамбар, биз пайгамбарлардын бардыгына бирөөсүнө дагы бөлбөстөн иман келтиребиз урматтууган. Иса алейхиссалам айтат: "Маза югна анил а'ма хамала сираж ва ястазиу бихи гайраху." Сокур адамга чырактын эмне кереги бар дейт. Өзү сокур экен, чоң фонарикти көтөрүп алып көчөдө жүрөт. Сенде жок, менде бар дейт. Ол өзү сокур болсо, өзү эч нерсени көрбөсө, анда ал адамга аны менен мактанганын эмне пайдасы бар? Ошондой эле "Омаза югна анкум ан татакаллам бил хикмати ва ма та'малуна биха." Сен данышмандык менен, хикмат менен сүйлөйсүң, бирок өзүң амал кылбаганыңдан кийин сенин хикмат сөзүңдө эмне пайда бар дейт. Ошол эле Иса алейхиссалам айтат: "Ма аксарул ашжар ва лайса куллаха бимусмирин." Канчалаган дарактар бар, бирок бардыгы эле мөмө бере бербейт. Акыйкат, ойлоңон, канчалаган бак дарактар бар, бирок бардыгы эле мөмө бере бербейт. Демек сен мына жаз келет дарак отургуза турган болсоң, мөмө бере турган болбосо дагы мындай пайдасы тие турган, көлөгө бере турган, адамдар кесип бир үй даярдай турган бир дарак эгет экен десе эле кайдагы бир тикенекти алып коюп сайып коюп, кайра аны жок кыла албай көбөйүп кетип, ызычуу боло бербестен дарак эксең дагы мына ушундай кылган. "Валайса куллаха бимусмирин ва ма аксарул улама валайса куллаха бимуршидин." Ооба,
İsa aleyhisselam aytат: "Wa ma aksar ulama." Alimler kançalagan köp, ilimderi uşunçalık köp. Alhamdulillah. Kançalagan adam medreseni okup бүтүп atat, başka jaktan okup бүтүp kelip atat. Biroq büt bardыгы эле саңа туура жол көрсөтө бербейт. Okup geldim, бүтүп geldim деп эле айта бере турган болсо, сен окуп келиптир, бүтүп келиптир, өтө илимдүү экен деп бардыгыны ээрчи бербе. Бул деген сөз сен жакшы бир устаз танда дегени. Устаз танда, окуп келдим, бүтүп келдим, 15 жыл, 20 жыл деселе, охо деп эле ээрчип ала бербестен, ошонун сөзүнө сүйлөй бербестен, балким сен устаз танда дагын, анан кийин ээрчигин. Wa ma aktsaru thamar wa laysa kulluha bitayyibin. Kançalagan meme жемиштер бар, бирок бардыгы эле таттуу даам бере бербейт. Адамдар сонун кылып коон жеп отурса, сен билбей эле аш кабакты көтөрүп келипсиң. Бардыгыны таң калтырып эле жеп отурасың да, акчам кетти дегендейчи. Бирок кып-кызыл помидор келсе, көтөрүп келсе, сен кып-кызыл эле мурч калампирди көтөрүп келип, көзүңдөн жаш агып жеп отурасың, анычы. Мына ушундай болуп калбасын деген сөз. Вама аксарул улум ва лайса куллаха бинафиин. Ва илимдер дагы толтура, бирок бардыгы эле илим алган илимин пайда бере бербейт. Ошондон эң негизгиси биздин темабыз урматтуу туган, ооба илим алыш үчүн сөзсүз устаз тандаш керек. Устазды дагы урматтуу туган, ошол сага туура жолду көрсөтө турган, сени акыйкаттан, адилетсиздиктен адилеттүүлүккө чыгара турган, сизди шектенүүдөн якынга чакыра турган, сизди таар жашоодон кенен жашоого чакыра турган, текеберлик жашоодон өзүнү төмөн жашоого алып бара турган устаз тандашыңыз бул зарыл нерсе. Сөзсүз бул зарыл, урматтуу туган. Суфьян Саври рахматуллах алейхи айтат: "Эми илим алгандан эң биринчиси не кылыш керек? Кантип илим аламыз? Эң биринчи унчукпачлык, бул өзү илимдүүлүк экен. Унчукпачлык. Экинчиси ошол устаз тандадыңбы, алдыга барганда көп унчукпа, анан мурда эле сен сүйлөй бербе. Васан экинчиси ал-истима, ошол устазыңды ук. Истима дегени кулак төшө ук. Азыр канчалаган адамдар мына жерде отурганы менен өзү жалдырап турат, бирок ою башка эле жакта да. Бирөө карызын кутала албай калтыр, бирөө аз чыгып эле паланчыны бүтүрүш керек, бирөөнүн бир нерсеси калып кетти. Бирөө келеби келбейби, эмне береби бербейби, ар ким ою ар жакта эле да. Олтурганың менен урматтуу туган, бул пайдасы тийбейт. Ошондон кулак төшөп, оюңду бир жерге топтоп туруп, анан кийин ук. Үчүнчүсү ал-хифз, ошол уккан нерсеңди жатта. Жатта, уккан жерде калып кете бербесин, барып чыгып туруп, аны айт башкаларга. Эмне кылгын? Жаттагын. Төртүнчүсү ошого амал кылгын. Бешинчиси анан аны калган адамдарга жайылткын. Ошондо сен эң илимдүү адамдардан болосуң дейт, урматтуу туган. Акыйкатта, я Рабби, бул сөздөр даанышман сөздөр, бардыгыбызга тийиштүү, урматтуу туган, уга турган жана амал кыла турган. Ибн Мубарак рахматуллах алейхи Ибн Мубарак разияллаху анхудан суралган экен: "Лау аухаллаху илайка аннака майитул айшата ма анта саниул яум." Бүгүн сизге кабар келсе, Алла тараптан кабар келди. Бүгүн кечинде сен өлөсүң, акыркы күнүң. Деп айтыла турган болса, сен эмне амал кылат элең дейт. Бүгүн сизге айтылды, бүгүн мына ошо жума күнү акыркы күнүң, кечинде сенин жаның алынат десе, эмне кылат элең деп Ибн Мубарактан суралып атат. Бул жооп берип атат: "Атлуба фихил илма." Бүгүн сен өлөсүң десе, мен ошол күнү илим талап кылат элем, илим издейт элем дейт. Караң, кандай сонун суроо берип атат, буга кандай сонун жооп берип атат. Эгерде мага эле ошол суроо бериле турган болсо, анда мен башкача жооп бербекмин. Сизге эле бериле турган болсо, башкача жооп бермексиз. Биринчи эле Кудай сактасын демексиз, бүгүн өлөсүң деп Алла Тааладан өзү келсе Алла сактасын деп атасың да. Жок, ал алам деп атат. Сен ошого эмне кыла турган, сактана турган амалыңды сактанып, кыла турган амалыңды кылып кал, бүгүн өлөсүң деп атат да. Мына ушундай урматтуу туган, акыйкатта жашыбыз бир канчага келип калды, бирок дагы эле эмне кылышты билбей жүрөбүз. Абдулла ибн Амр ибн Ас разияллаху анхума риваят кылып айткан экен, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха ла ярфа'ул илма биқабзин яқбазуху." Аллах Таала бул илимди бир эле алыштан алып койбойт.
Bir ile күндө тоғрусаң эле илим жок болуп кетти. Жок, антип албайт Аллах Таала. Бирок араңардагы илимдүү аалымдардын жаныны алуу менен бул илимди алып коёт. Кала берсе араңарда бир дагы туура жолго баштоочу илим калбай калат. Калбагандан кийин адамдар байлыгы бар, же бийлиги бар, же көбүрөөк шаарды көрүп келген, чоңураак тартынбай сүйлөй турган илими жок адамды гана башчы кылып алат. Эми ошол адамдан маселе сурайт, бул өзү дагы билбейт. Бирок маселе сурагандан кийин айтыш керек урматтуу туган. Ошондо не кылат? Фадаллу ва адаллу. Өзү дагы адашат, башканы дагы адаштырат. Мына ушундай адамдардын үстүнө кыямат кайын турат деген. Ошондуктан Абу Дарда разияллаху анху айтат: "Я айюхан нас, адамдар, кулак төшөп уккула. Араңардан илимдүүлөр бул дүйнө менен коштошуп 40-45 боптур 50-60 жашында эле дүйнөдөн коштошуп кетип атат. Илимсизиңер дагы эле илим албастан көчөдө дүйнө кубалап жүрөт. Силер илим көтөрүлүп кетиштен алдын илим алгыла. Илим бул аалымдардын дүйнөдөн өтүп кетиши менен көтөрүлүп кетет" деген урматтуу. Акыйкатта бул дүйнөдөн өткөндөн кийин аттың деп арман кыласыз. Канча жакшы сөз айтсаңыз дагы эми кеч калып каласыз. Бардыгыбыздын башыбыздан өттү урматтуу. Өз учурунда айткан, акыйкатты айтканда жек көргөнбүз. Канчалаган жаман комментарийларды жазганбыз. Молдо шүнсө биз каяка барабыз деп айтканбыз. Жедиребей койду деп керек болсо соттогонго чейин барганбыз. Чобак ажы устазыбыз дүйнөдөн өтүп кетти. Өтүп кетиши менен анан кадырына жетип атабыз. Көчөңдүн атына чобак ажы кой. Мәчиттин ачыны чобак ажы кой. Балаңдын атыны кой. Китепканаңды эмнени койсоң, керек болсо мамлекетиңди Кыргызстанды Чубагыстан кылып өзгөртүп берсең дагы эми кеч калып калдың. Ошондуктан урматтуу туугандар, бүгүнкү күнү устаздарыбыз, аалымдарыбыз бар учурунда кадырына жетейле дагы илим алып калайлы. Ошолорду кадырлап, урматтап туруп, албетте устаздарды, чыныгы устаздарды тандап алайлы, аны урматтайлы, сыйлайлы, кадырына жетейле. Эми алхамдулилlah Кыргызстаныбызда бир канча тартипке түшүп калган, бардыгыбызга белгилүү эле урматтуу туган, Арчебешик бар, Көлмө медресеси бар, Ак Өргө медресеси бар, Восток Бият бар, Карабалта да бар. Кыскасы Кыргызстанда эмне кылып калдык? Билип эле калдык, каяктан илим алыш керек, кимдерге барыш керек, кандай кылыш керек. Алхамдулилlah. Бирок биздин 1 миллиондой жараныбыз башка чет өлкөдө жүрөт урматтуу туган. Аларга мен өзүмдүн насаатымды, билген насаатымды айтат элем урматтуу туган. Анткени алар буюрса мына видеодон көрүшөт. Эң көбүбүз мына Россияда жүрөт. Ал жерде Кыргызстандын өзүнүн муфтиси дайындап берген атайын элчибиз бар урматтуу туган, дин өкүлү Сүйүн Ажы бар. Сүйүн Ажы, ал өзү илим алганда Кыргызстандын өзүдөн эле алган. Кыргызстанда окуган. Биздин эски устаздардын устазы болгон Молда Шакир устазыбызды алган. Мына ошону эч кандай шектенбестен, эч кандай ойлонбостон, ушунун айтканын кылып, ушунун жолунда жүрө турган болсоңуз, албетте бул устаз болгонго татыктуу деп мен өзүм ойлоп, мен өзүм айтат элем. Ооба, башка да устаздар болушу мүмкүн урматтуу туган. Менин билгеним мына ушул, менин тааныганым. Керек болсо биздин устаздарды ааламга, дүйнөгө тааныткан дал мына ушул Сүйүн Дамылла. Мунун эмгегини баалашыбыз керек. Бул адамды биз тирүү кезинде кадырлап калышыбыз керек. Бир эле учурда караң, муфтини, мени дагы Бек Дамылланы и Абдулазиз Карыны Санкт-Петербургка, андан Москвага, андан Якутияга, андан Бурятияга, анан Иркутскеге апарып, жалпы элим, жерим, менин адамдарым, машул пайгамбарыбыздын үммөтү деп мээнет кылган, бүгүнкү күнү бирден бир мына ушул Дамыллабыз бар. Муну дагы тирүү кезинде кадырлап калбай турган болсок, эртең арман кылабыз. Ошол жактын үрп адатыны билип, ошолор менен мамиле кылып урматтуу туган, биздин муфтибизди өз учурунда Чубак Ажыны, ошол эле Абдушукур Ажыны не кылып, ошол жердин эң чоң сахнасына алып чыгып, баян бердирген, акыйкатты айттырган, ошону айттырууга шарт түзүп берген бир эле Дамылла мына ушул Дамылла. Сүйүн Дамылла.
Munun tiriw кезинде кадырга жетип туруп урматтап кала турган болсоңуз, албетте бул адамда мен ишенем өтө көп нерсе бар. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дейт го. Ооба, бүгүн ал жашы 45 эле. Бирок ал өтө көп жерди көрдү, өтө көп мамиле кылды, диндин күйүтү болгондугу үчүн урматтуу тууган, толугу менен биздин элибизге, жерибизге, мамлекетибизге өзгөчө жалпы карапайым адамга күйгөн, чын дилиден мээнет кылган адамдардын бири дал ошол. Дал өзү. Караңыз урматтуу тууган, 3-4 жыл мурда бирөө чакырды мени, келип мешитке баян кылып бериңиз. Макул барайын, бирок кантип, адрести билесиз го дейт, келе бериң дейт. Макул ниет кылдым десем эле, ол менден сурабай элге жарыя кылып өттүр. Мен Бактияр Дамыла менен сүйлөштүм, келет. Шамдан кийин баян кылып берет дейт. Менин ооба айыбым барам эле деп койгондугумда. Мен ойлоп мында эми келер кетишини өзү сүйлөшүп берсе керек деп. Жок, адрести билесиз, келе бересиз деди. Мен ага шартым жок, бара албай калдым. Акыйкатта бара албай калдым. Эртеси чалат, мен бүгүндөн кийин намаз окубаймын. Мен жалпы элге айтып чакырып келдим эле, сиз келбей койдуңуз, эл мени жалганчы экенсиң, жөн эле айтып алыпсың деди. Сиз келип элден келип кечирим сураң дейт. Айлана мен кантип барам ал жерге? Же барышыны төлөбөсөң, же келишини төлөбөсөң, мен деле саңа эле окшогон инсанмын. Бала чакам бар, үй бүлөм бар. Анысын ойлонгон жок, болду намаз окубай койдум деди. Ошол жылдан бери өзүмдү жеп келем да. Баары бир күн качан болсо дагы барып, элден кечирим сурап коюшум керек. Бул менин күнөм. 2 күн алдың дагы бирөө чалып атат. Жумага биздин айылга бир келип баян кылып берсеңиз, эл бардыгы жакшы көрөт. Макул, даярмын. Болду, кийинки жумага понный жарыя кылам дейт. Кой. Мен кантип барам? Эми келе бересиз да, ошо кадимкидей эле. Жок деди. Мен азырынча кол тийгенде айтам дедим. Кечинде дагы бирөө жазып туруп WhatsApp'тан, ушул айылда мечитке келсеңиз, эл бир аз суздап жатат, башка канчалаган дамыларды айттым, келбей койду дейт. Урматтуу туугандар, түшүнбөгөндөргө да, түшүнгөндөр алхамдулилла, ал самолет менен болсо, самолетко барыш келиш билетин алат, анан чакырат, самолет барбай турган болсо, машина менен айтат, толугу менен. Түшүнбөгөндөргө да урматтуу тууган. Түшүнгөндөр алхамдулилла өзү билет кандай барыш, кандай келиштичи. Түшүнбөгөндөргө урматтуу тууган, ачык эле айтып коеюн. Мен айтпасам дагы бирөө айтыш керек. Менин дагы жашым 40ка келип калды. Дагы мындан кийин канчалык жашаймын, Алла гана билет. Алла гана билет. Өз учурунда түшүнбөгөндөр жек көрүшү мүмкүн урматтуу тууган. Кийин түшүнгөндө андан кийин рахматыңызды айтасыз. Устаздарыбыз, аалымдарыбыз динди атайын үйрөндү, элге жеткирейин, мен илимимди таркатайын деп үйрөндү. Ал кайсыл жерге болуп барса дагы убакытыны, жаныны, малыны бергенге даяр да урматтуу тууган. Бирок сиз бир аз ошого дагы шартын түзүп берип коюң. Бир аз урматтуу тууган, келерини же кетерини мана бизден деп элге айтып туруп, келгеле ошол жол кирасыны, келиш кетишини берип коелу ошого. Сен азыр 3 күнгө даватка десе, жаның чыгып калат, бошобойм дейсиң да, туурабы? Ниет кылган бойдон жүрөсүң да. Устаздарыбыз ансыз деле берип атат, 3 күнүнө, 40 күнүнө, 4 айны берип атат. Анын ошонун ичинен дагы макул ушул айдагы жуманы ошол жака берип коеюн десе, жөн эле тырышып эле чакырасың да. Ушу Дамыланы мен чакырдым, мен үйүмө келет, мен үйүмдө жатат. Заказыңа сен бересиң го, понни, бүгүн мана темада айтасыз, мананда айтасыз, мында айтасыз. Сен алар ичет да, ана урулук кылат да, буну манандай да, манандай да. Понни заказыңды бересиң, мен үйүмдө жатасың. Ооба, урматтуу тууган, биз көчөдө эле жатып чоңоюп келгенбиз. Илим алыш үчүн бир эле жерде жатып, бир эле жерде туруп келгенбиз. Бирок сиз бир аз болсо дагы шартыңызды түзүп бериңиз. Мен үйүмдө Дамыла жатты дегениң менен сенин аялың бар, кыздарың бар, урматтуу тууган. Ачыгын айтайын, сен имандуусуң. Тахажжуд намазга өлүп кетсе турбайсың да. Бар эми эсептелүү адамчы. Табакка турбайсың. Багымдатка турсаң эптеп турасың да. Бирок канчалагандан тахажжудтун убагында турат. Эмне үчүн? Дүйнө үчүн да. Багымдаттын убагы да турат, эмне үчүн? Дүйнө үчүн да. Устазың эми барды ошол жерде кичине тахажжуд окуйн десе, кыздарың балдарыңа аралашып жүрөт. Кандай болуп калат ал?
Аны тахажжуттан дагы калтырып атасың. Аны ибадаттан китеп окуйын десе түнү менен уктап атып булга не болду? Анынан калтырып атасың, урматтуу. Макул бардыгыны жыйыштырып барайын десе, урматтуу, ага дагы шарт түзүп бербейсиң, анан жек көрөсүң да. Молда кесе чакырбайт, булар байларга барса керек, ага барса керек. Бардыга даяр, сен эле шартын түзүп берген, бардык устаздар даяр, урматтуу. Бардык шартыны түзүп Кыргызстандан Россияга чакырган бир эле Сүйүн Ажы Дамыла да. Сүйүн Ажы Дамыла. Аны дагы барсаң, ел деген ел экен, жөн койбойт да. Барсаң ал айтат, баяндагы сатылып калганбы? Азыр даватты дагы сата баштадыңарбы? Силер тилиңер менен акча табып калсыңар, а? Ой, неге билеттери сатылып атат го? Айланып кетен, о, Россия, мен чоң энем үй эмес. Ал чоң концерт коя турган зал. Аны бекерле, майли Кыргызстандан келип калсыңар деп бербейт. Анын өзүнүн арендасы канча миллионду чапчыт, Ал жерде телеэкранда сүйлөп бүткүчөң, эки тарабында эки телеэкранtel турат. Ар бир сөзүң ага которуп берип атат. Алар бекерчи эмес да. Ушул нерсени да түшүнгүсү келбейт да, сатат да. Жөнүндө айтса биз топтоп берет элек да, айттырбай эле топтоп бер. Айттырбай эле топтоп бер. Сен билетини пони сатып алган элге бекер таркатып бер. Мана келгиле уксаңар эле болду, амал кылсаңар эле болду деген, урматтуу тууган. Сүйүн Дамыла бул жактагы ал өзүн айтып коет, өзүн айтат. Адамдар товарды экспорт кыла турган болсо, мен устаздарды экспорт кылам дейт да. Адамдар товар ташып сыймыктана турган болсо, мен устаздарды Россияга ташып, мен сыймыктанам дейт, урматтуу тууган. Ооба, ага дагы шарт түзүп бериш керек да. Өмүрүбүздүн канчасына дүйнөгө бердик, ал динге берди. Эми дүйнөбүздөн кичине берип коелу. Устаздарды эс алдыра койбойсуң го, баняга кирсе дагы, сурап бар да, деп эле сурайсың. Ат минип кетип атса дагы 1 минут сурап бар да, как раз деп эле сурайсың. Тоого чыкса деле кичине сурап алайынбы деп эле сурайсың. Уктада дагы койбойсуң го. Өзүңө керектинин бардыгын чыгарып алып атасың да. Ал устаз экен, алым экен, сураганга тартынат экен, өзүңдүн эле жаныңдан бере берген, урматтуу тууган, деп айтып бүгүнкүнү биз сөзүбүздү аяктайбыз. Кантсе дагы не кылайлы? Аракет кылайлы, иншалла устаз тандаганга. Анан, урматтуу тууган, бардыгыбызга белгилүү, өткөндө биз не кылганбыз? Түркияга жардам деп акча жыйнаганбыз, Ошол учурда элден жыйнаган отчетту берип коелу, урматтуу тууган. Бизден мечиттин өзүдөн, я Rabbi, 56.560 сом топтолду. Бир эле адам өзүнүн жанынан 50.000 берди. Биздин мечиттин атынан 106.586 сом не кылды? Түркияга бөлүндү, урматтуу тууган. Бүгүн муфтият өзү дагы берди. Жалпы Кыргызстан муфтияты боюнча, өзгөчө Бишкек боюнча 2,5 миллион топтолуптур. Алхамдулилlah, казыбыз, муфтибиз толук дуа кылды. Алла Таала сиз бир берген болсоңуз 10 берсин деп. Акыркы эскертип турган нерсе, урматтуу тууган, убакыт өтүп баратат. Бир жерде окуп калдым эле. Саламаттыкты сактоо министри тамеки тартуу адам баласына зыян деп эскертип берип тажады. Эми өлүп кет дептир да. Ошондой эле, урматтуу тууган, устаздарыбыз, аалымдарыбыз уурулук кылуу зыян деп айта берип тажады. Бүгүн айтыш боюнча уурулар ушунчалык көбөйүптүр. Маршрутадан, базардан уурдагандар, аны мурда эле билет элек. Азыр мечиттен уурдагандар көбөйүптүр да. Мечиттен уурдагандар көбөйүптүр, урматтуу тууган. Ошондуктан биринчиден ооба, биз өзүбүзгө сак болойлу, кошунаны уру тутпайлы, кийимиңизди илгенде тарата алып атканда өзүңүзгө бекем болуңуз, сак болуңуз, урматтуу тууган. Эми мурда ууру кармаса, Алла хидayet берсин, коюп жиберчи дейт элек. Жок, бүттү, эми коюп жибермей жок. Кармадыңызбы? Ошол заматта милицияны чакырыңыздан, сразу ошого карматыңыз. Алар өздөрү закон менен сүйлөшүп алат. Анан ала дагы акчасын алып кое берет. Ал дагы ошонун иши. Макул? Биздин экинчи вариантка өтөйүн да, урматтуу тууган. Буга чейин дуа кыла берип тажадык уже. Ол өзү да хидayet болбогондон кийин, өзү да оңолуу ниети жок болгондон кийин, демек оңолбойт экен. Эми биз не кылабыз? Ошолорго беребиз.
Жақшы ниетте. Alhamdulillah. Oşoga beremiz. Allah özünün zakonuga salat, ne kılat onsa javapkerçilik oşonday. Bizdin emi jardamımız mına oşol bolsun. Dayarımıza inşallah bardığız. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbi aytılgan sözlerge amal kılışka toluk jardan bergin. Ya Allah'ım alimdar olsun, ustazlar olsun. Ya Allah'ım ömürlerine bereke verip din menetini kılışka toluk jardan bergin. Kalgan ya Allah'ım ümmetlerin arbesinin kollarını açık kılıp Türkiye'ye bergen jaradamlarını toluk menen kabul kılıp bir de bergen bolsa Allah'ım özün min de bergin ya Allah'ım. Jana oşol uğurluk kılgan dinni düşünmey жатқандарга Allah Taala özün imanlarına güç kuvvet berip alar dagı öz meneti menen akça taup işleşini nasip kılgın bir rahmetke ya erhamer. Assalamu